гана дүйнө 2-бөлүк. Сулуу жана текебер кыз өзү жөнүндө жазылган гезитти мыкчып туруп ыргытып жиберди. Эдем шашпай тамактанып отурган апасы кызын тиктеди. Эмнеге текебер, мам? Эмнеге текебер? Бул эң жакшы, деди апасы колундагы кофени ырахаттана ууртап. Эдем, мына сени текебер дешет. Бирок көрдүңбү? Баары сенден коркушат, сыйлап турушат, бири да жакын келгенге даабайт. Мен сени дал ушундай кылгым келген. Кыргызстан, Москва гана эмес, көрөсүң бүтүн дүйнө сен жөнүндө сүйлөйт. Адатынча башын чалкалата кыялданып сүйлөп жаткан апасын карап, Эдемдин колдору титиреп кетти. Жактырбай жатты анын ар бир айткан сөзүн. Атам менен бүгүн жолугам, деди апасынын сөзүн бузуп. Дилкумар сүйлөп жаткан жеринен тык эте токтоп калды да, кабагын тырыштыра колун чекесине койду. Дайым ушундай. Өзүнө жакпаган сөз болсо же башталса ушинтет, кабагын чытат. Айрыкча Эдем атасы тууралуу сөз козгогондо. Эмне эле ага жолугам деп туруп алдың? Атамды сагындым, ал да мени сагынып жүрөт. Акыркы жолу Москвада жолуккам, мына эми Кыргызстандамын. Кантип жолукпай кое аламын? Убагында кызынын баарын унутуп, эми кызы жылдызга айланганды эстеп сагынып жатат бекен. Атам эч качан мени унуткан эмес. Сен мени атамдан мажбурлап бөлүп алып кеттиң. Мажбурлап? Эдем, бул жашоодо эч кимди мажбурлай албайсың. Айрыкча каалоосу ашып ташып аткан адамды. Демек, атаң каалаган эмес. Дилкумар такыр кызын атасына жибергиси келген жок. Каалабай турду экөө жолукканын. Кудум канат кызынын өзүнө имерип алчудай коркот. Мама, сага каршы чыккан адам жарала элек чыгар. Сени шартыңа, сенин каалооңо каршы чыккан адамды эмне кылып саларыңды атам билбейт дейсиңби? Мен сенин кызыңмын, мама, мени алдай албайсың. Атам экөөңөр кантип ажырашкансыңар, али күнү көз алдымда. Дилкумар сүйлөй албады. Жөн гана муздак көздөрү менен кызын тиктеп турду. Бой жеткен, өзүнө каршы сүйлөгөн, керек болсо өзүн унчукпас кыла койгон кызын тиктеп турду. 3 саатка уруксаат берем, деди кайра алдындагы кофесин ууртап. Ал менин атам, мен анын жанында канча болсо да жүрүп келүүгө укугум бар. Эдем, бүгүн барамын, деген кыз акырын ордунан туруп бөлмөсүнө жөнөп кетти. Дилкумардын колдору титиреп, көздөрүнүн ичи кызарып чыкты. Атасы менен кызынын тамактанып отурушканын алыстан күзөтүп отурду Бек. Канат улам колдору менен кызынын саамайын сылайт. Мына кызы жылмайды. Ушунчалык жылуу, жагымдуу, сулуу жылмаюу. Бек кыздын толтура жылмайып түшкөн сүрөттөрүн көрдү. Бирок бул жылмаюу башкача эле. Мээримдүү, ысык жылмаюу. Көрсө кыз башка экен. Атасы менен анын такыр башкача экен. Эркелеген көздөрүн көрүп турду. Алыстан экөөнү сүрөткө тартып жатты Бек. Дагы ошонун алдына кетти, деди аял, эркектин көкүрөгүнө башын коюп жатып. Эми коркунучтуу эмес, деген тиги эркек көкүрөгүндө жаткан аялдын саамайын жыттады. Сен аны билбейсиң, ал кудум сыйкырчыдай. Эдем аны менен жолуккандан соң өзгөрөт, жумшарат. Ал экөөнү эмне байлап турат билбейм, акылым жетпейт. Адам өз канынан жаралбаган балага да ушунча тартылабы? Жүрөгү сезбейт экен. Диле алтыным, сен бекер эле сарсанаа болуп жатасың. Эми баары кеч. Эдем бүтүндөй сеники. Анда менин каным бар, деди эркек каткыра. Ооба Эдем, сендей эрктүү, тайманбас, сендей сулуу. Айтпадым беле, экөөбүздөн чыккан урпак дүйнөнү багындырат деп, деген эркекти кучактаган Дилкумар бактылуу жылмайып жатты. Эдем акыркы күндөрү өзүн бирөө аңдып жүргөндөй сезимге кабылды. Жада калса, өз бөлмөсүндө уктап жатканда да бирөө так маңдайында туруп муну карап тургандай. Ооба, мурун деле артынан ээрчип аңдыгандар көп болгон. Анын көбү журналисттер же болбосо блогерлер. Бирок азыркы абалы башкача болчу. Кайда барса да өзүн бирөө калбай ээрчип жүргөндөй. Бул өзүн кыскан сезимден ара албай койду. Бул өлкө биринчи келгенде көзүнө ушунчалык жупуну, карапайым көрүнсө, эми өзү ушул жупуну жашоого көнүп, ушундай карапайым калк менен жашап жагып баратты. Мегаполис аталган чоң шаарда жашагандан көрө бул карапайым өлкөдө кандайдыр бир бактылуулук бардай. Бири-бирине күлө багып сүйлөгөн адамдар, кол алышып, жада калса кучак жайып көрүшкөндөр,
Асман тиреген имараттардын ордуна үйдүн терезесинен эле көрүнгөн калдайган бийик тоолор, чаң көчөлөрүн бойлоп ассаң шуудураган жашыл бак дарактар. Эдем мурун чоң шаарда аябай кысылып кетчү. Бул жакта андай эмес. Атасына жолукту. Адаттагыдай чоң кымбат ресторанда тамактанууга чакырыптыр атасы. Маңдайында кызынын саамайын уламсылап койгон атасын карап, дайым мындай кымбат жайлардан тамактанбай турганын сезет эдем. Сыягы кызын уят кылбайын деп, атайын кызынын статусуна ылайык жайга алып кирет окшойт. Өзү да жашаган өлкөсүндөй жөнөкөй атасында көп жылуулук бар. Атасынын сөздөрү, көзү, колдору жылуу. Эдем үчүн жагымдуу алмаш кыз, эч нерседен табылгыс. Эдем ошондо апасы менен кетпей, атасы менен бул жайларда калса, азыр кандай гана бактылуу жашамак Кызым, деди атасы, тамагын кыра акырын. Оу, эгер билбейм кантип сага айтаарымды да билбей турам. Сен кандай кабыл алар экенсиң? Канат сөзүн баштап алып бирок эмне дээрин билбей карбаластап кетти. Атоо, айт, эмне болду? Эдем боор болбос титиреп турган атасынын бырыш баскан колдорун катуу кармап алды. Эгер макул десең, сени кичине мекениңе алып барсам, чоң энең менен көрүшүп келесиң. Атпашкабы? Деди Эдем көздөрү бакырая. Баргың келбесе макул кызым. Атасы негедир айткан сөзүн дароо кайтып алды. Анын көздөрүндө кыжаалатчылык, кандайдыр бир чочулоо турган, а балким коркуу, Эдемге түшүнүксүз алдастоо. Атоо, мен каалаймын албетте, деди кубанганын жашырбай. Чын элеби? Канаттын көздөрү жайнап кетти. Ооба, сен качан барабыз десең даярмын. Апаң кое берет бекен? Кайра Канат ойлуу сүйлөдү. Ата, мен эми кичинекей кыз эмесмин. Туура мурунда кичине эмес болчумун. Деги эле мен төрөлгөндөн кичине болбодум. Мен бала болбодум. Апам мени чоңдордун ызы-чуу жашоосуна эрте сүйрөп кирди. Болгону жашым жетиле элек болчу. Кызым, апаң, ата, мен баары мурун эле билем, түшүнгөм. Азыр 18-ге чыктым. Демек тандоо өзүмдө. Дана Керим, деди Канат, кызынын жүзүнө колун коюп сылап жатып. Эдем атасынын жүзүндө турган колдорун өз колу менен бекем кармап турду. Атасынын кое беришин каалаган жок. Жумшак алакан, тээ бала күнүндө өзүн таптап уктаткан тааныш, унутулгус жайлуу алакан. Чын эле бул экөөнүн эч ким түшүнбөс сезимдери бар. Дүйнөдөгү эң таза атанын кызына болгон сүйүүсү болсо, дал ушул Канаттын сүйүүсү, мээрими болсо керек. Дүйнөдө эч бир ата кызын Канаттай асырап, аярлап сүйбөдү. Канат үчүн ушул кызын бүтүн аалам, бүтүндөй тирүүлүк. Азыр бой созуп, көптөрдү суктанткан сулуу селки болсо да, көзүнө тээ баягы алгач ирет колуна алгандагы алакандай болуп көкүрөгүндө бышылдап жаткан кичинекей наристе көрүнөт. Көзүнүн кычыгына келген жашты чөнтөгүнөн жүзарчы алып шашыла сүртүп алды Канат. Атоо, көпөлөгүм, деген Канат кызын боорун алды. Назик, арык кичинекей кыз. Атасынын көкүрөгүнө башын жөлөгөн Эдем бул дүйнөдөгү баардык азаптан, баардык баш ооруткан көйгөйлөрдөн кутулгандай сезди өзүн. Өзү издеген тынчтыкты тойду. Жүрөгү самаган жайлуулук, жылуулук эле атасынын кучагы. Үйгө келип бир сөз сүйлөбөй түз эле бөлмөсүнө өтүп кеткен кызынын артынан барды Дилкумар. Бөлмөсүнө баш бакса, жолго көтөрчү чакан сумкасына шашыла кийимдерин салып жатыптыр кызы. Дилкумардын мээси тогургандай дүр этти. Сен эмне кылып жатасың? Деди жетип келип кызынын колундагы сумкасын тартып алып. Мама, уруксаат сурабай бөлмөмө кирбе биринчиден. Экинчиден кыйкырба, акырын сүйлө. Кызы токтоо сүйлөдү. Ан сайын Дилкумардын ачуусу келет. Эдем, сабырымды сынаба. Мама, ушул жашыма чейин сенин айтканың болду. Мен да атам да каршы чыккан жокпуз. Биз үчүн баарыбыздын жашообузду өзүң чечтиң. Баарыбыз үчүн сен бүтүм чыгардың. Атам экөөбүздү кошо жашатпадың. Эми каршы чыга албайсың. Мен 18-ге чыктым, мама. Атам менен ат башыга барып келем, деди Эдем апасынын колунан сумкасын алып жатып. Кайда? Дилкумар өзү билбеген абалда кыйкырып жиберди. Барбайсың. Эртеңден калбай Москвага кайтабыз. Мама, ал менин атам. Мен атам менен баргым келет. Аны менен болгум келет. Ал сенин, деп келе жаткан Дилкумар кызынын бакырайган көздөрүн көрүп токтоп калды. Ал сенин келечегиңе балта чапканы жатат, бут тосуп жатат.
деди үнүн бир аз акырындатып. Азыр эле ал сенин атаң эмес деп жибере жаздап, өзүн токтотуп калганына шүгүр келтирип жатты ичинде. Атама деген мындай жаман ойлор кайдан чогулду сенде, мама? Атам сен жөнүндө такыр жаман сүйлөбөйт. Сенчи? Ошончо жек көрөсүңбү атамды? Анда эмнеге атама турмушка чыктың? Эмнеге мени төрөдүң? Мажбур кылган, деди Дилкумар. Ким, атамбы? Жашоо. Эдем баарын кийин түшүнөсүң. Атаң сен ойлогон адам эмес. Сен бул дүйнөгө келе элегиңде атаң мени көп кыйнаган, азап берген. Менин да өсүүмө жолтоо болгон. Аренага чыгуума каршы болгон. Атаң мага кол көтөргөн, сабаган. Муну баары билет. Ошондой эле сенин да аренага чыгууңа жолтоо болуп жатат. Балким сени алып кетсемби өзгөрөбү дегем. Жок, тилекке каршы өзгөргөндүн ордунда тескерисинче күчөп баратты. Мен сени андан коргоп келдим. Дилкумар адатынча күйөөсүнүн кордугунан жылдар бою жабыркап келген аялдын образын кийип, көз жаш төгүп ыйлап жатты. Жок, деди Эдем апасынын сөздөрүнө ишене албай. Менин атам андай эмес. Мама, мен сөзсүз келемин, эч кайда кетпеймин. Болгону мага уруксаат бер. Эдем апасына тизелеп отуруп суранып жатты. Дилкумар мурунтан эле кызын Канаттын айылына жибергиси келчү эмес. Кичинесинде ар кандай шылтоо айтып алып барбай койгон. Бул жолу да жибербейм дегени менен Эдем ага көнчүдөй эмес. Мама, мен сага сөз берем, келем кайра, деген кызы шашыла ордунан туруп чуркап кетти. Дилкумар ыйлап жиберди. Ооба, дал өзү корккондой болуп жатат. Канат кайра кызын сыйкырлап алды. Имерип баратат. Чара көрүү керек тезинен, деди шашыла. Үйдүн арт жагында келишкен жеринде Канат унаасында кызын күтүп отурду. Көп убакыт өттү, кызы жок. Демек, апасы уруксаат бербей койду. Канат шалдырай түштү. Болбогон үмүткө жетеленип алган өзүнө күлкүсү келди. Эми унаасын жүргүзүп жатканда өзүн карай чуркап келе жаткан Караанды көрдү. Унаанын жарыгына чагылыша кетти. Эдем, деди кубана. Унаанын алдыңкы ордуна келип отурган кызын бооруна басып алды ата. Капкара көздөрү жаш чайып туруптур. Ыйладыңбы, деди. Жок атоо, чуркап келдим. Сени кетип калдыбы деп. Сени карап олтурам да, карагым, деген атасы Эдемдин маңдайынан сүйдү. Эдем да көрүп турду атасынын көзүндөгү ирмелген жашты. Акыркы мүнөттөрдө жетип келгенин сезди. Жолдун боюндагы май куюучу жайга токтоп, атасы түшүп кеткенде кыз унааны бир сыйра карап алды. Эски унаа, ичи чаң, май жыттанат. Эдем жылмайып алды. Сулуу жүзүн аймалап, кытыгылап өпкүлөгөн нурлардан Эдем ойгонуп кетти. Жол катар качан, кантип уктап калган эсинде жок. Көзүн ачкан кыз алгач эле заңкайган тоолорду көрдү. Не деген кооздук. Оюна биринчи ушул сөз келди. Туура канча өлкөгө чыкты. Не деген кооздукту көрдү, бирок мындай кереметке кезгеле элек болчу. Чокусу асман тиреп, булуттарга жеткен тоолордун астындагы ичке жолдо кыбырап бара жаткан унаалар. Жакшы эс алдыңбы, Данегим? Канат уйкулуу көздөрү менен унаанын терезесинен айланасын соңуркап карап бара жаткан кызынын чачынан сылады. Эдем жылмайып гана башын ийкеди да унаанын терезесин түшүрүп башын чыгарды. Ушунчалык таза аба, тимеле жашагыңды келтирет. Желге ойногон чачтары ар кайсы тарапка учуп, өзү болсо көзүн жумуп жүзүн шамалга тосуп бара жатты. Шамалдайсың, деди атасы мээримдүү. Көп жүрдүкпү ата? Жетишерлүү убакыт. Сен чарчадыңбы? Жок, кызым. Сенин жаныңда мемире уктап баратканың эле кубат болот, Данегим. Данегим? Данегимсиң да сен менен. Эдем атасынын жүзүнөн өөп алды. Сагындым сени, ата. Эдем атасы менен чоң энесинин үйүнө келишти. Тээ кичине кезинде шаарга келип, жыттып алып олтурган аялдын элеси, элес булас гана сакталып калыптыр. Эдемди эшик оозунан эле оозуна май салышып, башына сууну айлантып тосуп алышты. Мунун баары кыз үчүн түшүнүксүз эле. Айрыкча оозуна салынган майды же ары жутуп сала албай, же чыгара албай туруп калганычы. Катар менен келип кучактап, бири сала бири келип өөп аткан адамдар. Баарын тааныбайт. Бул көрүнүш Эдем үчүн такыр жат. Анын жашоосунда ушул күнгө чейин тууган эмес, досу да болбогон экен. Аны дайым апасы чектеп жашаган. Бул азыркы абалга же кубанаарын же таң калаарын билбей эле нес болуп калды. Титиреген колдору менен дарысынын идишин ачып, 2 таблетканы катары менен оозуна салган Дилкумар жинди боло жаздады таң аткыча.
Кызына кеминде 100 ирет чалды. Канатка чалды. Экөө тең өчүрүлгөн. Оюна эмнелер гана келген жок. Кудум Канат кызын уурдап кетип, эми кайра келбечүдөй жүрөгү кабынан чыгып кете жаздайт. «Алло» деди, телефонду кулагына такап. «Угуп жатам» деген эркектин үнүн укканда эркеп кетти. «Алып кетти, менден тартып алды» деп ыйлап жиберди. «Диля, ким? Кайда алып кетти?» Эдем Канат менен кетип калды». Дилкумар өзүн кармана албай ыйлай берди. «Тынчтан болду. Өзүбүздүн үйгө бар, мен да ошол жака барамын. Жолугалы кенен сүйлөшөбүз». Дилкумар шашыла кийимин көтөрүп, көзүнө капкара чоң көз айнегин тагынып алып чыгып кетти. Так 1 сааттан соң Жафардын көкүрөгүнө башын коюп ыйлап жатты Дилкумар. «Чыш, Диля, келет, кайда бармак? Мен да бүтүндөй үйдөн кетип калган го деп коркуп кетпедимби? Кеткени ушул да ат башыга кетти. Түшүнөсүңбү? Ал жакта эмне болот? Алар кызымды эмне кылышат? Кайдагы салт санаасын жасайбыз дешип. Ал деген диетада жүрүш керек». «Сүйүктүүм, тынчтан» деген Жафар Дилкумарды бооруна кысты. «Сен бул кызды жарык дүйнөгө алып келем дегениңде эле атасы Канат болоруна чечим чыгаргансың. Демек анын да кызын көрүп турууга акысы бар. Жок, андай эмес десең, чындыкты айтуу керек. Эми кеч, сен ошондо коркоктук кылбаганыңда балким баары ачыкка чыгып айтылмак», деди Дилкумар таарынгандай. «Анда сенин, менин репутацияма доо кетмек, бузулмак баары, Диля. Сен жылдап кураган Дилкумар Асановна сынмак, аны эл ташбаранга алып жок кылмак. Жафар, өзүң жакшы билесиң, мен да сен да каалаган эмес элек. Бирок Канат каалады. Мени эне болууга ошол мажбур кылды». «Диля», Жафар кучагындагы Дилкумардын чачынан жыттап алды. «Анан кыз төрөлгөндө баары өзгөрбөдүбү? Мына ушундай болуусу керек болчу. Эдем экөөбүздүн бул жашоодогу жетишкен, ишке ашыра алган эң чоң проектибиз. Аны биз жасадык», деди сыймыктуу жылмайган Жафар. «Улуу сүйүүдөн кыйын урпак жаралат. Эдем ысымынан баштап бүт жашоосун экөөбүз түздүк. Бул кыздын, Жафар, Канат жөн эле келип ата болуп койгон үчүн кызымды алып кетип, баарын бузуп кете албайт. Анда баарын айт. Эмиби? Эми чындыкты кантип айтуу керек?» «Жок, эми өтө эле кеч. Билесиңби, бул ата менен кызда кандай күчтүү сүйүү бар. Керек болсо өз каныңдан жаралганын билсең да, сен мынчалык үзүлүп түшпөйсүң Эдемге. Эми айта албайм бул чындыкты, атасына да, кызына да. Бул сыр өмүр бою сен жана менин ичимде кетет». Ошентип ойлошту экөө. Атүгүл ушинтип чечим чыгарышты. Албетте өздөрү. Бирок тагдырдын чечими таптакыр бөлөк экенин билишкен жок. Дайымкыдай пенденин жашоосундагы акыркы чечим тагдыр айткандай көрсөткөндөй болот. Ал кандай ордуна коюп, кандай жайгаштырса ошол менен бүтөт. Пенде аны өзгөртүүгө чамасы да, айласы да жетпейт. Жафар деген ким? Дегеле экөөнүн ортосунда эмне бар? Бул окуянын, дегеле бул бүтпөс дастандын башы артка жылдардын жылдарына, Дилкумардын өрт болуп жалындап турган жаштыгына барып такалат. Мамлекет маданиятка көңүл бөлгөнгө эмес, өзүнө араң жарап турган убакта Дилкумар алгач филармонияда, андан кийин театрда иштеп калды. Ошол убакта бийчи, көркөм гимнастика менен алектенген жалгыз Дилкумар болчу. Театрга өткөндөн кийин майда ролдорду алып отуруп, актрисалык өнөрүндө сынап көрдү. Көрсө Дилкумар тубаса талант турбайбы? Баары катылган экен бул аялда. Эгер Дилкумар талантын баалай алган өлкөдө жарык дүйнөгө келгенде, анда дүйнө жылдызына айланаары, тарыхта калаары талашсыз болчу. Адам баласы үчүн эң эле коркунучтуусу анын жөндөмдүүлүгү. Андан да жаманы, адам өзүндөгү ошол таланттын бар экенин, өз кадырын, күчүнүн баасын билгенинде. Анткени эмнелерди жасап, кандай иштерди ишке ашыра турганын билгенден соң, аны токтотуп калуу эч мүмкүн эмес. Кудум Дилкумарга окшоп. Ал жөндөм, өзүнө түгөнбөс бакыт алып келүүсү да, же болбосо түпсүз азап болуусу да мүмкүн. Дилкумар театрда актрисалык менен өзүн сынап көргөнү менен көксөөсү толбой койду. Мунун жан дүйнөсү чоң аренаны самачу. Эңсегени, басса турса кыялданганы дүйнөлүк арена эле. Өзүн бул кичинекей мамлекетке эч эле ыраа көрбөй, мейкиндикке талпына берет. Ошондой күндөрү маданиятка көңүл буруп, аларга жардам бергиси келген жеке ишкерлер театрга келишти.
Алардын катарында Жафар да келди. Экөө улуу махабат деп эсептеген бул сүйүүнүн башталышы да ушул жакта. Жафар Дилкумарды мурун эле сырттан көрүп жүргөн. Анын эл арасында айтылган аккуу экенине жанынан көрүп дагы бир жолу ынанып отурат. Бул табылгыс акак таштай асыл болчу. Жафар да Дилкумарды бул мамлекет үчүн кор деп билди. Сиздей талант менен көмүскөдө көрүнбөй жашоонун өзү күнөө деген алгач ирек Дилкумар менен көрүшүп жатып колунан аяр өп. Жафар: өлкөдөгү бийликтен кийинки орду бар экинчи адам десе да болот. Улутун даана эч ким билбейт, айтылбайт. Аралаш улут деген сөздөр бар. Миллионер эмес, миллиардер аталган. Ал эми Дилкумар чындап сүйдү, акылынан ажырап, баарына көз жумуп сүйдү. Ал мындай жалындаган кумарлуу сүйүүдөн эч качан баш тартпайт эле. Жафар да Дилкумарды эч кимди сүйбөгөндөй сүйдү. Ушул аялдын кумар көздөрү өзүн бир эзилип тиктеп койгонун эле дүйнөсүн анын бүт алдына төгүп берди. Экөөнүн жашыруу мамилелери жылдарга созулду. Дилкумар Жафардын жардамы менен анын жашыруун каржылоосу менен башка өлкөлөргө барууга мүмкүнчүлүк алды. Аренада оюн көрсөтүп өзүн тааныта алды. Анан эле кош бойлуулук, экөө тең күтпөгөн, каалабаган, пландабаган тагдырдын алгачкы белеги. Эң кызыгы, бул кош бойлуулукту экөөнү мурун Дилкумардын күйөөсү билди. Эмне кылабыз? Аялдын көзүнө мөлт эткен жаш кулады. Алдырт, канат жол койбойт. Бул сенин каалооң да, Диля, мажбур кылып жатат. Төрөйсүң. Канаттын баласы деп төрө, андан кийин ажыраш. Дилкумар көздөрү бакырая Жафарды тиктеп калды. Сүрөттөрдөн көргөн кооздук көз алдында турду. Жомоктогудай, баарын аярлап кол менен жасап койгондой кемчиликсиз. Аппак жүзүн сыдырым желге тосту кыз. Бийиктен бул кооздукту көргөн керемет экен. Баягы көкүрөгүндөгү жылдар чогулган муң, кыйноо капкара көздөрүнө мөлт эте тамып кетти. Тоолордун өзгөчөлүгү да, күчү да мына ушунда окшойт. Кыйналып турсаң жеңилдеткен, алсырап келсең дем берген, баарынан тажап кеткениңде минтип жашагыңды келтирген касиетке ээ. Эдемдин көз алдында чексиздик, кудум өзү дүйнөнүн бүткөн чегине келип отуруп, баарын тамаша кылып жаткандай. Мелтилдеген учу кыйыры билинбес мейкиндик, кыялданган, кармагысы келген булуттарга колун соссоң жетчүдөй. Тентек шамалга чачырап, ар кайсы жака учкан чачтарын жыйып, төбөсүнө байлап алды да көздөрүн жумуп көпкө отурду. Эч нерсени ойлогусу келбеди. Бул көз ирмемден жөн гана рахат алгысы келди. Дал ошол учурда алыста муну билдирбей Бек сүрөткө тартып жатканынан кабары жок болчу кыз. Бек Эдем атасы менен жолугуп ат башыга жолго чыгышканда эле кошулган буларга. Ичтеги бир алоо муну ушул кызга тарта берди. Кыздын капкара көздөрүндө бир сыр жаткандай туюлат. Ушунун артынан түшсө эле бир кызыктын үстүнөн чыгып алчудай болгон бир сезим өзүн бул кыздын жанынан тап жылдырбай кармап турат. Кыздын ата-апасын изилдеп, алардын өткөнүн казган сайын улам кызыгуусу күчөп, жаны жай албайт. Көптөр, калк баары ойлогондой эмес сезилди Дилкумардын жашоосу Бекке. Студенттерге берилип сабак өткөн, кесибин катуу жакшы көргөн Канат агайы мыкаачы күйөөгө окшошпойт болчу. Бек ишенбей койду. Тапкан изилдеген маалыматтар боюнча кыз биринчи жолу кичи мекенине бара жатат. Кызык, деди Бек агайынын унаасынын артынан билдирбей айдап бара жатып. Эдем эми бара жатат ат башыга. Кыргызстанда туулуп, 7 жашка чейин жашаган бул жакта. Анан эмнеге эч качан барган эмес? Мүмкүн шарты чыкпагандыр. Бирок азыр эмнеге түн жамынып качып бара жатышат? Бектин мээси толо түшүнүксүз, иретсиз суроолорго толуп чыкты. Чиеленишкен, жандырмагы жок табышмактуу тагдырлар. Бек мына ушундай табышмактуу тагдырларды, сырдуу, өлүмдүү, башаламан жагдайларды чечүүдө болуп көрбөгөндөй ырахат алат. Аны жан дили менен изилдеп чечет. Бек мына ушундай. Жараткан муну ушундай кылып өзгөчө, бөтөнчө кылып жаратыптыр. Бул анын бактысы же каргашасы. Кыздын ар бир аренага чыккан сүрөттөрүн коллекция кылды. Ар биринде ар башка образ. Жада калса кичине кезиндеги сүрөттөрүн архивден таап чыкты. Өзгөрбөгөн.
Кудум төрөлгөндө ушундай төрөлгөндөй. Сулуу жана кайталангыс деп койду ичинде. Эдем бүгүн жакындары менен тоого эс алганы чыгышканын билип бекита жөнөгөн. Алыстан туруп кыздын ар бир кыймылынын жада калса кирпигинин ирмелгенинен бери тартып жатты сүрөткө. Айрыкча атасы экөөнү абдан күзөттү. Балким биздей катардагы адамдар үчүн кадимки эле көрүнүш болсо керек. Бирок бек үчүн экөө такыр окшошпой койду. Кыздын турпаты такыр башка, күлгөнү, тиктегени, кыймыл аракети атасынан бөлөк. Бирок бир нерсени бекита байкады. Атасы менен кызынын бирине болгон өзгөчө сүйүүсүн, байланышын жана мээримин. Канат кызын мээрим менен тиктегенде кызы атасына эркелеп караганда аалам мелтилдеп эрип кетчүдөй. Бир убакта кыз ордунан туруп телефонуна музыка жаңыртып бийлеп баштады. Тоонун арасында көздөрүн жумуп, берилип бийлеп жатты кыз. Баарын унутту. Турган жерин, бул ааламды бир гана музыка жана Эдем. Бек бул мүнөттү колдон чыгарып коймок беле. Видеого тартып жатты. Көздөрүн жумуп алып бийлеп жаткан кыз ууртунда болор-болбос жылмайган. Бутунун учунда аяр туруп, ийилип, не деген керемет кыймыл менен бийлеп жатты. Анын ар бир кыймылы сезимиңди козгоп, өзү менен кошулуп, өзгө дүйнөгө жетелеп бараткандай сыйкырдуу. Эдем телефонуна тынбай келген чалуудан ойгонду. Көзүн ачса, күн аркан бою көтөрүлүп, сыртта тирүүлүк кайнап жаткандай. Тоо боорундагы алакандай айылга келгенден бери уйкусу укмуш тынч боло баштады. Мемиреп гана уктайт. Телефонун караса апасы экен, көп жолу чалыптыр. Апасынын чалуусун көргөн кыздын маанайы дароо өзгөрдү. Күлүп турган кабагы сус тартып, өзү да сүрдүй боло калды. «Алло, мам», деди телефонду кулагына алып келип. «Эмне кылып салдыңар атаң экөөң?» деген апасынын кыйкырган үнүн угуп көздөрүн жумуп жиберди. «Канат кана. Мама, эмне болду сага?» «Бүгүндөн жок, азыртан калбай кайт Бишкекке. Тиги атаң айт жеткирсин азыр, болбосо өзүм барамын. Мен эс алганы келдим, мама, дагы боломун бул жакта». «Ай, тентек, карадыңбы сен интернетти? Эмне болуптур?» деди Эдем эч нерсеге түшүнбөй. «Кара, көр, анан тез кел. Болду, менин чыдамым бүттү». Апасы телефонду коюп салды. Шашыла интернетин күйгүзгөн Эдем оозу ачылды. Анын сүрөттөрү тарап кетиптир. Атасы экөө жолуккан күндөн баштап ат башыда жүргөнүнөн бери. Ар бир кадр бар. Мына акыркы видео, өзүнүн кечээки бийлегени. Сулуу жана кайталангыс Эдем деген жазуу турган алдында. Тоолоо комментарийлер. «Ким тартты?» деди оозу кыбырап. «Чын эле жалгыз болчу эле го. Ушул убакка чейин келип бир да мындай официалдуу эмес сүрөттөрү коомчулукка жайылбаган болчу. Апасы дайым алдын алуу чараларын көрүп турган. Бул жолу эмне болду?» Атасы экөөнүн сүрөттөрүнүн алдындагы жазуу ан сайын кыжырыңды келтирет. «Окшошпогон жүздөр, табылгыс мээрим». Ошол убакта сырттан атасы кирип келди. «Шаарга кеттик», деди кызына шашыла. «Ата, бул ким? Ким чыгарды?» «Билбедим, кызым». Атасы кучагына алганда Эдем ыйлап жиберди. «Кызым, жолго чыгалы. Үйдүн алдына да адамдар аздан топтолуп калыптыр», деди кыжаалат боло. Экөө зымыраган жолдо үнсүз бара жатышты. «Мамамдын ачуусу келип жатат», деген кыз телефонуна тынбай чалып аткан апасынын сүрөтүн карап, эринин тиштегиледи. «Кечирчи, кызым», Канат өзүн ыңгайсыз сезип кетти. «Жок, атау, сенин күнөөң эмес. Болгону эмнеге минтип чыгарып салышты? Азыр ушундай заман, балам. Адамдар бүт нерсени интернетке жүктөп көнүп калышкан. Биз да сенин коопсуздугуңду ойлобой эле, мен түшкүр, кызым. Түркөйлүгүмдөн да баары. Айыл эли болсо да күмөн кылбаганымды айт. Көрсө бул жакта деле баары телефонго кире баштаптыр да». «Атоо, сенин күнөөң жок. Түбүңө жетем баарынын». Дилкумар адатынча бөлмөнү башына кийип кыйкырып жатты. «Ким болсо да жоопко тартылат, бүгүндөн калбай таптырамын». «Мама», деп келе жаткан кызынын сөзүн токтотту. «Сүйлөбө, унчукпа. Баарын буздуң атаң экөөңөр». Канат менен Эдем Дилкумардын алдында күнөөлүү кишиден бетер башын жерге салып турушту. «Эмне, туура эмес маалымат жазылгандай жинин кашаят?» деди Канат чыдабай. «Эмне?» «Менин кызым, жолугам, ат башыга барса эмне экен? Өзгө ким экени, бийлеген болсо эмне экен? Бийчи, кызым. Кыйраттыңар», деди Дилкумар. «Сен бул тармакта эмнени түшүнбөк элең? Кана ушул күнгө чейин кызыңдын мындай сүрөттөрү эч жерге жарыяланган жок. Жеке маалыматтар таркатылган эмес кызың жөнүндө. Бул деген коопсуздук экенин билесиңби?
Экинчиден уруксаатсыз Эдемдин сүрөттөрүн, анын бийлегенин жарыялап салды. Бул үчүн сөзсүз жазаланат, деген Дилкумар үйдөн чыгып кетти.